Қазақстанның парламенті жасалма интеллект тармағын жөнгө салуға бағытталған мыйзам кабыл алды. Мажилис тиешелүү мыйзамга жана ага тиркелген документтерге Сенат киргизген түзөтүүлөр менен макулдашты. Жалпысынан 3 документ боюнча 130 түзөтүү каралды. Жогорку палатанын депутаттары киргизген негизги өзгөртүү АЭЛ системаларын колдонуу аркылуу келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруунун киргизүүгө байланыштуу. Мурунку нускада болсо ыктыярдуу камсыздандыруу гана каралган. Жалпысынан жаңы редакциядагы АЭЛ жөнүндөгү негизги мыйзам боюнча 6, санариптештирүү актысы 3 жана административдик укук бузуулар тууралуу кодекске 7 тактоочу түзөтүү киргизилди. Парламент депутаттарынын айтымында мыйзамды кабыл алуу жасалма интеллект технологияларын коопсуз жана этикалык киргизүүнү камсыз кылуу үчүн укуктук негиз түзөт. Парламент Сенаты 3 заң боюнча 16 түзөтүү енгизди. Парламенттин Сенаты 3 мыйзамга 16 түзөтүү киргизди. Алардын бири дагы Мажилис тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын текстин жакшыртпайт да, начарлатпайт да. Алардын баары редакциялык жана тактоо мүнөзүндө гана. Ошентип аталган түзөтүүлөр укук колдоо практикасына эч кандай таасир этпейт. Ошондуктан комитет парламенттин Сенаты киргизген өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен макул болууга болот деп эсептейт. Мен келисүүгө болады деп санайды.